Өткөн дем алыш күнү Франция президенттигине талапкерлерди шайлоо болуп өттү. Анда социалисттер партиясынан көрсөтүлгөн Бенуа Амон жеңишке жетишти. Бирок талдоочулардын айтымында мурдагы билим берүү министринин алдыда жеңип чыгуусу күмөн. Себеби анын дагы бир атаандашы көз карандысыз талапкер Эммануэль Макрон болмокчу. Болуп өткөн праймеризде Амон 60% добуш алды. Биринчи турда анын атаандашы мурдагы премьер-министр Мануэль Вальс болду. Учурда сол канат кандидатты аныктоонун үстүндө сүйлөшүп жатышат. Алар өлкөнүн келечеги үчүн жеңишке жетишүүнү көздөшөт. Бирок учурда социалисттик блок бир аз аксап турат. Аталган партиядан шайланган президент Франсуа Олландтын рейтинги бир кыйла түшүп кеткен. Адистер эгер Олланд экинчи ирет президенттикке аттанчу болсо, ал праймериздин биринчи турунда эле катардан чыгып калмак деген пикирлерин жашырышпайт. Эми апрель айында өтчү шайлоодо Амон жеңишке жетүү үчүн оң сол канаттарын бириктирип, бир программаны алып чыгуусу керек болот. Ошондой эле серепчилер Амондун талапкерликке көрсөтүү Эммануэль Макрондун жеңишке жетүүсүнө дагы да болсо чоң мүмкүнчүлүк жаратты деп ачыкташууда. Бенуа Амон 2012-жылы Олланд колдонгон методду кайталап жатат. Ал жумушчулардын колдоосуна ишенүүдө. Франсуа Олланд да жумушчулардын добушу менен жеңишке жетишкен болчу. Бирок ал кийинчерээк бизнес жаатына ооп кеткен. Азыркы тапта Амон жеңилип калса, анда социалисттик партияны алдыда чоң каатчылыктар күтүшү мүмкүн деп айтылууда. Анткени менен Бенуа Амон учурда эң популярдуу талапкерлердин катарында. Ал бир канча дебаттарга катышып, шайлоочулардын ишенимин арта алды. Эми алдыдагы экинчи турда ал республикачы Франсуа Фийон жана Марин Ле Пен менен ат салышмакчы.